7,5 гектар жер аянтына курулуп жаткан Ош шаардык муниципалдык базарынын курулушу бүгүнкү күндө 70%га аяктап калды. Базар 1-ноябрдан тарта соодагерлерге бөлүштүрүлө баштайт. Базарда жалпы 2,5 миң орундукка ылайыкталган, анда ошол селден жабыркагандарга анын 1,5 миңи бөлүштүрүлүп берилет. Бул жайдан селден зыян тарткан соодагерлерге соода орундуктары акысыз болот, алар келишимдеги номерлери боюнча жайгашат. Базарда жалпы 25 катар бар, анын ар биринде 100 соода оруну жайгашып, аянты 7 чарчы метрден болот. Мында өрт коопсуздугуна да басым жасалган. Жаңы базардын айланасына Бексултан жана ага канатташ жайгашкан майда базарлардагы көчүрүлмөкчү. Берде баягы 3 квадратка чейин деген нерсе бар. 3 квадратка чейин бул жерде олардын дагы эмеси 5,5 квадрат болуп калат. Кичинерээк болот. 7 квадраттанча. Баягы ортолукта базарда өзүңүздөр деле түшүп көрсөңүздөр керек, ортолукта жана сандык деп эмелерди коюп, столдорду коюп соода кылгандар бар. Вот ошолорго 5,5 квадратка чейин берилет. Алар мына базардын башында бүт баягы чекесинде мына центральный ряддардын чекелерине орноштурдук. Эми алардын баягы эмеси кичине үчүн адам саны батыш керек да. Бул сыяктуу Мамуров көчөсүндө жайгашкан унаа тетиктер жана курулуш материалдарын сатуучу базарлар дагы жылдырылат. Ал үчүн соодагерлерге 2 ай убакыт берилген. Алар көчүүгө макул эмес. Бул жайда 1000ден ашуун соодагерлер бар. Мындан улам базарды өз ордунда калтыруу талабын коюшууда. Бул базаркомдор жердин ээлери эмне деп сүйлөшүп атат, ол бизге белгисиз, бизге туңуюк да, биз билбейбиз. Бүгүн көчөсүң, эртең көчөсүң деле күндө эле ушундай да, жайлоодо 40 үйдөн көч дегенде ушундай болуп атат да. Да бирөөсү келет, эртең көчөсүң, ал мынага жыйыштыр, мынандай кылабыз деп, да 2-3 бала келет, да бирөөлөргө ким бу жерге кожоюн экенин биз билбейбиз бу жерде. Азыр биздин ордубузга эмне түшөт, жана биз кайсы жакка барабыз деп суроо бергенибизде дагы ал так жооп берген жок да. Пока планда жок деп атат да. Бизде жөн эле көчүрүш эле максат болуп атат да. Бул эми биздин оюбузча ошо 1-2 адамдын кызыкчылыгы деле ойлоп атабыз да, ошол эле нерсе. Аталган базарлар Жапалак унаа тетиктер базарынын жанындагы 35 гектар жер аянтына көчүрүлөт. Соодагерлер ал жайдан орун алуу үчүн $6,000 сунуштагандар болгондугун жашырышкан жок. Бирок айтышты $6,000 сатылат экен, аренда берип отурат экенбиз деди. $6,000 биз бул жерде деле биз бекер отурган жокпуз, бул жерге деле төлөнүп атат. Анан $6,000 берилет экен деп уктук. Мен лично уккан жокмун, айтышты. Эми ол айтылбаса чөптүн башы кыймылдабайт да. Анан кийин бекер эле барып отургузбайт экен ал жерге делечи, мисалы. Бул маалыматты Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы чындыкка дал келбейт деп билдирди. Аларга муниципалдык базар курулуп, талаптагыдай шарттар түзүлмөкчү. Анда ижара акысы гана төлөнөт дешет. Бул маалыматтар чындыкка дал келбейт. Анткени ошол жердеги болгон базардын бардыгы муниципалдык базарды да эске ала кеткенде, бардыгы муниципалдык базар болуп эсептелинет. Албетте ошол жерде белгиленген өзүнчө немелер бар. Төлөмдөрү бар. Буга чейин курулуш базары жана унаа тетиктер базарын жылдыруу боюнча жыйын өткөрүлгөн, анда да соодагерлер каршы пикирлерин билдиришкен. Бул боюнча атайын комиссия түзүлүп, соода күркөлөрү эсептелип баштаган. Шаардагы базарларды чыгаруу боюнча бул 2016 жылы шаардын башкы планын бекиткен убакыттан баштап эле бул нерселер каралган. Бул дүйнөлүк практикадагы мына чоң шаарларда өзүңүз билесиз, шаардын ичиндеги базарларды бүт шаардын четине чыгарылып, шаардын четтеринде жайгашканда да. Азыр соодагерлерге ал жерде кагаз түрүндө дагы мына кече чыгып туруп массалык маалымат каражаттары аркылуу дагы эскертүүлөрдү берип атабыз, ушуну айттым. Базарлар көчүрүлөт депчи. Буга чейин Ош шаардык кеңеши тамак аш, курулуш, кийим кече жана жайма базарларды сыртка чыгаруу боюнча токтом кабыл алган. Мындан улам Келечек базары, Шейтүү аймагындагы Курманжан, Датка, Ленин жана Мамажан көчөлөрүндө жайгашкан курулуш материалдар базарларында көчүрүү пландалууда. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.